Мен сіздердің көңіліңіздерді азыркы күндө кызып жүрүп жаткан жазгы айдатылоо себеп иштерине бурмакчымын. Азыркы күнү Чүй областындагы дыйкандар, фермерлер кайрылып арыз жазышыптыр. Биз тараткан жанагы күйүүчү майлар, селитра, анан үрөн ошо жетишпей, тиешелүү деңгээлде жетишпей жатыптыр. Айылга жеткенче алынса да кымбаттап 20 сомдон ашып кетиптир. Түйдүн тегерегинде 20 сом болсо, акталат деп баткенде андан да кымбат болуп кетти болуш керек да. Биз бул жактан 18 сомдон беребиз деп айтканбыз, өкмөт айткан. Ошону бир контролго алып койсоңуздар, Мурза Калмач, протоколдук тапшырма берип. Мына кичиген айылын бир мисал кылып айтып берейин, ошол 15 тонна эле ГСМ бериптир. Аяка 80 тонна ГСМ керек экен да. 10 эле тонна будай бериптир. Аяка 20 тонна будай керек экен. 4 тонна селитре бериптир. Аяка 20 тонна селитре керек экен да. Мына көрдүңүздөр 4-5 эсе ас берилип атат да. Ушуну көзөмөлгө алып койсоңуз, протокольный поручение берип. Экинчи айткан неме бул кызылча боюнча. Мына өкмөт айтып атат 2200 сом алабыз деп. Ушул кызылчанын мына айдаганы, сепкени, жыйнаган, отогону, сугарганын баарын жазышыптыр. Өздөрүнүн кеткен чыгашасы 25 000 сом экен да. Булар 2000ден алабыз деп атат. 10 тонна алып калса 20 000 сомдон эле алып калып атат дагы, өздөрүнүн дагы кетирген чыгасасын да жакпай калып атат да. Ушуну өкмөткө бир протоколдук тапшырма берип туруп, ушуну бир кайра көтөрүп бир иштеп көрсөңүздөр, ошо дыйкандар менен чогуу бирге. Алар дагы пайдасын кичине көрүш керек да, кызылчасын забайт теткенден. Кызылча бул жерде жалгыз эле эмес, пахта, анан кийин биздеги тамаки, ушул техникалык 3 культураныкы азыр алакабалы оор болуп эч ким сеппей калды. Чүй боорунда кызылчаны эч ким сеппей калды бүгүнкү күндөрү. Ошо арзан болгондуктан, өкмөт албай жаткандыктан таласта тамаки текпей калды, ошто пахта себилбей калды. Ошонун баардыгын бир эсептеп көрсөңүздөр.